Жактырган адамыңыздын жүрөгүн багындырууга карай 5 жол. Жакшы көргөн адамыңыз менен канчалык көбүрөөк баарлашсаңыз, ага ошончолук жакындап, мүнөзүн билип тартыларыңызды адамдардын жүрүш-турушун изилдеген Дэвид Либерман далилдеген. Ал эми сиз жигитиңиз менен алгач таанышканда аны менен көбүрөөк убакыт бирге өткөрүп, жылуу мамилеңиз менен жүрөгүн багындырганыңызга көзүңүз жеткенден кийин бир аз убакытка андан алыстай туруңуз. Адамдар кыйындык менен жете турган нерсеге ашыгып умтулушат эмеспи? Демек, сиз да сүйүктүүңүзгө канчалык бийиктикте турарыңызды жүрүш-турушуңуз менен түшүндүрүңүз. Көзүңүз менен сүйлөшүүнү үйрөнүңүз. Анткени адам көп учурда сөз менен айта албаганды көзү менен түшүндүрөт. Эгерде экөөңүздөрдүн тиктешип жаткан учуруңузда кимдир бирөө маекке аралашса да, сүйүктүүңүздөн колуңуздан келишинче көзүңүздү албаңыз. Гарварддык психолог Цик Рубин кадимки адамдар сүйлөшүп жатканда болжол менен 45%га тиктешет. Сүйлөшкөн түгөйлөр маектеши учурунда 75% көздөрү чагылышат. Көп учурда кызганчаактык урушка алып келет десе, кээ бир кездерде бул көрүнүштөрдүн пайдасы тиет экен. Кандай дейсизби? Чектен ашпаган кызганыч менен сиз жакшы көргөн адамыңызга канчалык деңгээлде кымбат экениңизди сездире аласыз. Ал эми белгиленген чейинден ашсаңыз, албетте аягы уруш менен аяктайт. Жигиттердин көпчүлүгү түнт, сырдуу бийкештерди жактырышпаса, көп сүйлөгөн, жактууга жай бербеген селкилерди да тандашпайт. Ал эми сиз ортосун тандаңыз. Өзгөчө досторуңуз менен кечеге барганда азыраак сүйлөгөнгө аракет кылыңыз. Жайдары маанайда болгонуңуз оң. Эгерде өнөктөшүңүз курч тамашага өтсө, жайдары кабыл алыңыз. Кандайдыр бир иш жасоодо сөзсүз түрдө сизди түшүнүп, колдогон адамыңызга кеңешип, жардам сураңыз. Ал сиздин өз алдыңызча экендигиңизди сезсин. Бирок ошол эле учурда анын жардамына, колдоосуна муктаж экендигиңизди билүүсү кажет. Жакшы жумуш жасаса, көңүлүн көтөрө турган жылуу сөздөрдөн кур калтырбаңыз. Бул да болсо жакшы көргөн адамыңызга стимул боло алат. Бир кадам болсо да ага жакындоонун бир жолу.